сынагыбызда көп проблема бар. Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинде 12 жылдык билим берүү алдыга кадам аттуу жыйын өттү. Ага жогорку окуу жайдын жамааты, окумуштуулар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана башкалар катышты. Анда эл аралык тажрыйба жана 12 жылдык билим берүүгө өтүүнүн артыкчылыктары боюнча талкуу болду. Дүйнө жүзүндө өнүккөн 160 өлкөсүндө 12 жылдык билим берүү модели эбак эле киргизилген. Окумуштуулардын айтымында азыркы маалыматтык технологиялар заманындагы балдардын таанып билүү мүмкүнчүлүгү кеңири. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттерде 6 жаштан билим алуу жолго коюлган. Кыргызстан да өнүккөн өлкөлөр сыяктуу сапаттуу билим берүүгө ишенимдүү кадам таштады. Муну бекемдеген концепция кабыл алынган. 12 жылдык мектептик билим берүүгө өтүү үчүн Кыргызстан бир нече баскычтан басып өтүүсү абзел экени белгиленди. Бүткүл дүйнөдө өзү билим берүүнүн методологиясы, философиясы чоң реформаларга кабыл атат. Биз ошол агымдан сыртта калбай, ошол дүйнөлүк билим берүү агымына аралашышыбыз керек. Интеграция болушубуз керек. Мына ушул өңүттөн алып караганда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлиги абдан чоң реформаны баштады. Муну эч жагала башташыбыз керек болчу. Биз кыйла жылдар бою кечиктик. Максат эмне? Максат билим берүүнүн сапатын жаңы деңгээлге алып чыгыш керек.